баке, ак сүтүңдөн айланайын баке. Мен сенин кандай адам экениңди билбесем, бул катты жазбайт болчумун. Сенин акылмандыгыңа, кайратыңа, сенин күчүңө ишенип жазып олтурам. Ошентсе да эмне деп түшүндүрүп, эмне деп айтууга сөз таба албай, алакандай ак баракты тиктеп олтурган кезим. Акыр түбү менин кылган ишимди туура деп табарсың. Мен ага өзүмө ишенгенде ишенем. Ооба апа, туура дээрсиң. Сөзсүз туура дээрсиң. Антсе да, түшүнсөң да, жүрөгүңдүн түпкүрүндө мага деген айтылбаган сурооң калар. Балам, кантип өз өмүрүңдү өзүң кыйдың? Адамга бир эле жол берилчү. Бул жарыкчылык менен кантип өзүң кош айтышып кете бердиң? Ооба апа, энесиң. Ал эми менин айтаарым, бул согушту биз тилеп алган жокпуз. Бул адам баласына балта урган зулум күч. Көптүн башына келген кыйын иш. Биз аны менен күрөшпөй кое албайбыз. Ал үчүн кан кечип, ал үчүн жан берип, аны кыйратууга милдеттүүбүз. Антпесек, биздин адам деген атыбыз өчөт. Мен эч качан согушта жүрүп, эрдик көрсөтөйүн деп эңсеген эмесмин. Мен өзүмдү эң бир асыл, эң бир жөнөкөй мугалимдик ишке дайындап жаткам. Заманым ушул экен. Балдарга тамга таанытып, окуутунун ордуна колума курал кармап, жоокер болдум. Ал менин айыбым эмес. Мен мына азыркы окуучу жаштарга менин биринчи жана эң акыркы берип кетер билимим да, сабагым да ушул. Мен ал үчүн турмуштан алып чыккан бардык билимимди, дилимди жумшайм. Бир сааттан кийин мен мекеним тапшырган ишке барып кайра кайтпайм. Душманымдын таалуу жерине тийип, аны кыйратып, өзүм да жок болом. Мекен үчүн, эл үчүн, жеңиш үчүн, дүйнөнүн бардык жакшылыгы үчүн. Бул менин акыркы катым. Акыркы сөзүм, акыркы калем шилтешим. Апа, мен бир эки апа десем да, кадырыңа жетер белем. Түшүнгүн, бул жөн эле өлүп берүү эмес. Бул жөн эле жанкечтилик эмес. Бул өмүр сүрүүнүн эң бир эбегейсиз түрү. Кулакка балким жат угулса да, бул жашоо үчүн болгон күрөш. Мен өз ыктыярым менен ушуну туура таптым. Мен эч кандай кылчактаган жерим жок. Мекеним мага бул ишти ишенип тапшырганда сыймыктанам. Мени жоктоп апа, мени артында туя калган жок деби? Дүйнөдө мындан ары согуш болбосо,
жаңыда төрөлгөн баланын уналаганы ошол мен. Бой жеткен кыздардын жодураган көздөрү ошол мен. Бактарда, бутакта көгөргөн жалбырак ошол мен. Жерде өнүп чыккан эгин ошол мен. Мугалимдин балдарга эң алгачкы үйрөткөн А тамгасы ошол мен. Ошонун баары мен. Мен деп билип жүргөн апа. Ыйлаба апа. Эч ким ыйлабасын. Мындай өлүм үчүн эч ким ыйлабасын. Кош түбөлүккө кайыр кош. Кош карааныңдан айланайын ала тоо. Кош